Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Эфирде мен Максат Атабаев алып барамдагы. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте үй бүлө, анын үй бүлөдөгү тарбия, балдар маселеси боюнча кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин коттуу студиябызда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Ажылык Унаа бөлүмүнүн адиси, устазыбыз Абдылайыз Ажы Туташбаев келип отурат. Кош келипсиз. Кош келдик. Амансыздарбы? Абдылайыз Ажы, мынакей айтсаңыз, мынакей акыркы убактарда коомчулукта бир үрөй учургандагы көйгөйлөр болуп атпайбы? Жанагы балдар арасында бири-бирине болгон зомбулуктар болуп атат, рекетчиликтер болуп атат, жанагындайчы. Анан негизи эле ушул коомчулукта болуп аткан, именно багы жаштар арасында болуп аткан элчи, көйгөйдү биз кантип токтотсок болот? Анын муну токтотууда биздин динибиз эмне дейт? Ушул боюнча кеп кылбайлыбы? Бисмилла, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Сөзүмдү чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайым болгон Аллах тааланын ысымы менен баштагандан кийин, чындыгында азыркы сиз менен биздин ушул заманыбыздагы, замандаш болуп аткан коомдогу кээ бир болуп аткан көрүнүштөргө сар эсеп салып, эгер аларды мындай иликтеп карай турган болсок, чындыгында өтө бир зыянкейти турган, бир жүрөктү оорута турган абалдар аябай көп кезигип атканын байкоого болот. Бирок ошол эле учурда ушул азыркы болуп аткан кээ бир жагдайлардагы маселелерге биздин пайгамбарыбыз Аллах Таала тарабынан атайын ушул жөнөтүлгөн пайгамбар деп жөнөтүлгөн пайгамбарыбыздын кээ бир айткан осуяттарына, ошол эле Аллах Тааланын өзүнүн сөзү болгон Курандагы кээ бир аяттарга карап отурсаң, бул көйгөйлөрдү бир алдын ала эле эскертүү берген сыяктуу бааланат да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн кылган ажылыгын коштошуу ажылыгы деп аталат эмеспи? Себеби пайгамбарыбыз эң алгачкы жолу ажылык кылган, андан кийин ажылыктан кийин эле көз жумгандыктан аны тарыхта коштошуу ажылыгы деген наамга татыган. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол ажылыктагы Арафат өрөөнүндө туруп жасаган кутбасын ошол хутбатул вада, коштошуу кутбасы деп аталып калды тарыхтача. Ошол коштошуу кутбасында 100 миңдеген сахабаларды пайгамбарыбыз карап туруп, акыркы жолу пайгамбардын айткан керези, осуяты, пайгамбарыбыздын эскертүүлөрүн карап отурсаңыз, пайгамбарыбыз бир топ бир негизги маселелерге токтолгон да. Ошол маселелерди карап отурсаңыз, азыркы учурдагы сиз менен биздин жашообузда болуп аткан көйгөйлөрдүн баарына пайгамбарыбыз ар бирине бирден токтолуп өткөн сыяктуу да. Ошол эле үй бүлө маселесине токтолгон, ошол эле адамдардын аброю, абийири жөнүндөгү, адамдардын ортосундагы айтор бүт бардык мамилеге, азыркы биздин ошол коомдо эң чоң проблема болуп аткан ырба, процент маселелери боюнча бүт бардыгына токтолуп өтүп кеткен пайгамбарыбыз. Ошондуктан пайгамбарыбыздын ошол алдын ала акыркы коштошуусунда айткан кутбасындагы пайгамбарыбыздын осуятына, керезине эгер маани бере турган болсок, ошол жерде дагы үй бүлөгө да катуу басым жасаган. Пайгамбарыбыз иттакуллаха фин-ниса деген. Силер дайым ушул Аллахтын алдында аялдардын акысынан корккула деп эскертип өткөн да. Бул деген сөз мисалы эмнени түшүндүрөт? Демек, ал пайгамбарыбыз алдын ала эскертип аткандыгынын дагы бир чоң ишара. Ушул мындай абалдардын, ушундай нерселердин болуусуна алдын ала кабар бергендик жана пайгамбарыбыздын эскерткендигинде турат да. Ошол эле учурда Аллах Таала эгерде Курандагы бир башка бир аятты кайра турган болсок, Аллах Таала я юхаллазина аману ку анфусакум ахликум нара деген. Бул аятта Аллах Таала жалпысынан жалпылап айтты: "Ey Аллага ыйман келтиргендер, силер өзүңөрдү жана өз үй бүлөңөрдү тозок отунан куткаргыла" деп эскерткен да. Демек, жоопкерчилик турат бул жерде. Кандай жоопкерчилик? Жоопкерчилик дегенде мисалы ар бир үй бүлө, аял менен эркек ак никеден кийинки үй бүлө деген чоң бир жоопкерчилик турат да. Бул жоопкерчиликти чындыгында Аллах Таала асман менен жерди жаратып, бейишти жараткандан кийин, адам атаны тупурактан жараткандан кийин эле ага өзүнүн бир бөлүгү кылып Аллах Таала аба энени жаратып берген. Демек, үй бүлө ошол жерден башталды. Үй бүлөнүн жоопкерчилиги, үй бүлөдөгү ар бир жасалып аткан нерсе бир эреже менен болоорун Аллах Таала ошол бейиште жараткандан кийин, бирок бейиште бардык нерсе бар, бирок Аллах Таала ушул нерсеге жакын жолобогула деп Аллах Таала бир даракты тыюу салгандыгында. Демек, бул үй бүлө өзү каалагандай эле нерсе менен боло бербейт. Балким үй бүлө дагы жоопкерчилик экинчи жагынан сөзсүз түрдө бир эрежелердин негизинде болот деген маанини чагылдырып турса, Аллах Таала ошол эле жер бетине шайтанга азгырылып, адам ата менен аба эне жер бетине түшүргөндөн кийин дагы Аллах Таала катуу эскертти. Бул дүйнөгө эми кайра бейишке кайтуу үчүн, бул сыноо дүйнөгө келдиңер, бул дагы өз жоопкерчилик. Жашоо демек биздин башынан эле бул жашоо адамзаттын жашоосу үй бүлө менен башталды да. Ошол жерде ачык айтты: силердин ачык айкын душманыңар бар деп. Ал душман бул шайтан.
эми шайтан менен кошо шайтан менен тил табыша турган, шайтанга эшик ачып бере турган нафс бул дүйнөдө бизге берилгендигин Аллах Таала эскертти да. Ошон үчүн адам, ар бир адам жоопкерчилик дегенде биринчи ошол үй бүлөнүн жоопкерчилигинин алдында ар бир адам өзүнүн нафси менен боло турган жоопкерчилик турат, нафси менен боло турган күрөш турат да. Ошондуктан баягы үй бүлөдөгү кээ бир болуп аткан баягы келишпестиктер, кээ бир баягы үй бүлөлүк азыркы биздин ошол соц тармактарда болуп аткан социалдык үй бүлөлүк абалдардын ичиндеги болуп аткан кээ бир чыр-чатактар, жаңжалдарды карап отурсаңыз, ошол адамдын ичиндеги өзү менен болгон өзүнүн күрөштөн жеңилип калып аткандыгы. Демек ички нафсисине жеңилип калып ички жаңы шайтанга жеңилип калып аткан. Шайтан ачык айкын душманыбыз болгон шайтанга эшик ачып берип аткан өз нафсибизге жеңилип калган учурлар болуп калып атат да. Демек бул менен айткым келет. Бул менен биздин ата-бабаларыбыз, биздин өзүбүздүн шариятыбызга дал келген, түп келген үрп адат, каада салт менен жашаган биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, наркыбыз дагы бул нерселерге жол берген эмес мурун. Эмнеге себеп дегенде биздин ата-бабаларыбыз алым адамдар бизден чыккан. Ошол эле учурда биздин жашообузду дагы ата-бабаларыбыз ушул дин менен журулуштуруп, адилеттүүлүккө басым жасалган. Дайым ошол адеп ахлак адамдардын баягы аң сезими жогору, цивилизациясы сезим жогору болгондуктан дагы биздин бир сөз менен айтканда азыркы биздин учурдагы адамдар менен мурунку ата-бабаларыбыздын айырмасы эмне десе, мурунку ата-бабаларыбыздын деңгээли бийик болгон. Алар ошол адеп ахлак менен өздөрүнүн кадыр баркын, наркын бийик көтөрүп жашаган эл болгондуктан бул сенин милдетиң, менин милдетим, сеники, меники деген төмөн деңгээлден бийик жашаганда. Аялдын милдетин өзүнчө коюп, өзүнчө карашып, Анан ошол нерседе биз баягы коомчулуктун ичинде мурункулар эмне үчүн кечиримдүү болгон, кеңпейил болгон, мурункулар баягы жөнөкөй болгон, анын баардыгы бул адамдык сыпаттын бир бийиктигине далалат кылган нерселер турбайбы? Азыркы учурда адамдардын айырмасы эмне десеңиз, баягы сеники, меники, сен кыл, мен кыл, сенин милдетиң, менин милдетим деп баягы төмөндө олтуруп, азыркы учурда баягы үй бүлөлүк келишпестиктер, зордук зомбулуктар дегизбей, же бир зулум жалпысын айтканда ушул нерсеге жол берип коюп аткан сыяктуу. Ошон үчүн биз элибиздин ушул аң сезимин жогорулатууга, кайра ошо биздин өзүбүздүн шариятыбыз менен үрп адатыбыз дал келген мурдадан бери кылымдардан бери келаткан кээ бир нерселерди кайрадан ошол балалыктарыбызды сактап, ошол балалыктарыбызды кайра кийинки муунга жеткизүү менен бир тарыхта кайрадан бир жаңы муунду бир жакшы жака бир буруп калат элек деген ойдобуз да. Эмне кылышыбыз керек ошондо? Ар бир мисалы мен өзүмдүн балдарыма жакшы тарбия бериш үчүн, өзүмдүн үй бүлө мүчөлөрүмө үлгү болуш үчүн мен эмнеден башташым керек? Ошондуктан эң негизги эле баягы ар бир нерсе, ар бир жаран дейбизби же ар бир жан дейбизби, өзүнүн жоопкерчилигин сезсе деген маселеде турат да. Бизде баягы өзүнүн милдетин, өзүнүн жоопкерчилигин сезбестен туруп, башка бирөөнүн милдетин таңгылоо менен, башка бирөөнүн баягы жасаган милдеттерин сен ушуну кылышың керек болчу, шуну кылышың керек болчу деп андан талап кылып, бирок өзүнүн жоопкерчилигине, өзүнүн милдетине келгенде ал толук аткарбай калып аткан сыяктуу кээ бир нерселер болуп аткандыгында да. Мисалы, бала бул Аллах Таала тарабынан берилген белек. Албетте бала ошол алгачкы тарбияны бул бала эненин ичинен эле тарбияны алып баштайт деп айтабыз. Себеби дегенде адам баласы ушул рух киргизип, жан киргизилгенден кийин ал угуу сезим менен ата-энени курчап турган, өзүн курчап турган жаратылыш менен, табият менен кошо ата-эненин ар бир айтып аткан сөзүн ал өзү сиңдирип баштайт деп айтылат. Андан кийин төрөлгөндөн кийин экинчи бул көз менен кошо тарбияны өзүнө сиңдирип баштайт да. Ошол кулагы менен, көзү менен көргөн тарбия эртең кийин ошол тилине чыгып атат да. Ошондуктан биз баягы ата-эненин жоопкерчилиги, балага болгон тарбия, шариятыбыз айткандай, бала төрөлгөнгө чейин ага жакшы эне таандоо, жакшы эненин даярдоо, энелик бир тарбия, мээрим менен бел басуу менен бирге эле, андан кийин бала төрөлгөндөн кийин ошол баланын ата-энеге болгон анын бир сагынычын, ата-энеге болгон анын кусандылыгын, ата-энеге болгон бир ортодогу чоң бир байланышты алар сөзсүз ата-энеге таянып турат. Ата-энени жашоодогу эң бир бийик адам деп, эң бир кыйын адам деп өзүнө кумир туруп турган ар бир наристе ата-энесин ошондой сезим менен ойгонот, ошондой сезим менен жашайт экен. Анан ошол нерсени туура сактап калуу, мисалы атанын аталык ордун сактап калуу, мисалы ошол эле учурда энелердин энелик ордун сактап калуу. Мисалы кээде биздин өзүбүздүн мурдагыдай эле үрп адат, каада салтты карасаңыз, энелерибиздин кандай бир даанышмандуулугу, тарбиядагы берген өзүнчө бир философияларын карап отурсаңыз, дайым ал аталарга басым жасап, атаң келсин, атаңдан сурайлы, атаң билет, атаң чечет деген сөздөр
балага ошол атанын орду кандай жогору экендигин өзүнөн өзү ошол тарбиялап келген. Ошол эле учурда ошол ата дагы ошондой айбатына карабастан, ошол атанын ошондой бир ордуна чечкиндүүлүктү, жоопкерчиликти, бардык нерсени өзүнө алуу менен бирге энеге болгон анын өзүнүн жылуу мамилеси, ошондой бир каардуу, бир айбаттуу нерсени неме кылганына карабастан, ал аял менен эркектин ортосунда болгон бир мамилелерди көрүп чоңойгонун, анан ошол келечекте ошонун мөмөсүн көргөн да. Бирок азыркы учурда тилекке каршы азыркы заманда аялдык өзүнүн бир ордун толук билбес же албосо тескерисинче өзүнүн гана укугун талап кылган, өзүнүн гана акысын сурап, бирок ошол эле учурда эркектин акысына келгенде толук бербеген сыяктуу, же тескерисинче эркектер дагы өздөрүнүн акысын, өздөрүнүн укугун талап кылып, бирок аялдын өзүнүн энелердин укугуна келгенде толук бербей койгон, же балдардын укугуна келгенде толук бербегендиктен дагы ортодо көп бир келишпестиктер, үй бүлөлүк баягы жаралып аткандыгына күбө болсок болот. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн милдетине так аткарууга аракет кылуу керек дегенде, ошондуктан пайгамбардын хадисинде дагы баса белгилеп, күллүкүм раин ва күллүкүм мас'улун ан раиятихи деди. Силердин ар бириңер Кудай тааланын астында жооптусуңар. Кол астыңардагы нерселерден сураласыңар, эртең Кудайдын алдында жооптусуңар деп атат. Демек, эркек адам өзү үй бүлөсү үчүн жооп берет. Ал эми аял киши ошол аял кишиден ошол төрөлгөн балдарынын тарбиясына жооптуу болгондуктан, ошондуктан шариятыбыз мурдадан баягы калыптанып келген бир адатта, мисалы ата катары ошол үй бүлөгө үйлөнгөндөн кийин ошол үй бүлөгө ыңгайлуу бир шарт түзүп берүү, анын нафакасы болобу, анын каржылыгы болобу, кийими болобу, башкасы болобу, эркек ошого эркектик милдет менен ошону так аткарган. Ошол эле учурда энелерибиз, апаларыбыз болсо үй бүлөдө баланын тамак ашын жедирип ичирүүгөн деген жана ошонун эле тарбиясына дагы эненин салымы өтө чоң. Ошондуктан дагы бул бай эзелтен айтылып келген сөз бар эмеспи? Эгерде мисалы бир эркек бузулса, балким бир үй бүлө бузулушу мүмкүн, бирок эгерде эне бузула турган болсо, аял заты бузулса, анда бир коом бузулат деп катуу айтылып келген сөздөр. Бунун баардыгы ошол аят хадистерден алынган негизги сөздөр да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху дагы көп хадистеринде эскертилген ошол эле аял затынын бул баалуулугу деп эсептелет. Ошондуктан ислам шариаты эч качан аял затын кордогон эмес, тескерисинче колдогон, коргогон да. Мына ошондуктан дагы аял затын баягы хижаб кийүү маселесинде болобу, же башка маселелерде баягы өзүнүн биздин кыргыздын макалында эле кыздын кырк жерден тыюу десе, ал кызды басмырлаган үчүн эмес, ошол баалуу нерсе болгондугу үчүн, аярлуу болгондуктан бир аны коргош керек, сакташ керек болгон мааниде айтылган нерсе болуп атат да. Абдулазиз, мынакей бүгүнкү заманда мисалы көбүнчөсү эле баягы соц тармактар аркылуу жашап калбадыбы? Жашы деле, карысы деле баягы соц тармакта болуп калды да. Анан көбүнчөсүн эми баягы азыр биздин көрөрмандарга деле бул жаңылык эмес, сторис деп коет. Стористен кирип, инстаграмдан кирип, стористерге кирип, көбүрө баягы жаңы көйнөк алса, же болбосо бир жаңы машина алса, аны коомчулукка көрсөтүп, мен мисалки келинчегиме ушундай машина алып берип атам десе, кээ бир балдар мынакей мен башка мамлекеттерде жүрөм, минтип атам деп баягы өзүнүн баягы бир сыртка чыккан бир нерсесин көрсө, жакшы нерсесин көрсө, балким ошону көрүп аткан адамда андай нерсе жок, көрүп аткан айымда андай нерсе жок, балким көрүп аткан балада андай нерсе жок болгондуктан бул жерде дагы кандайдыр бир баягы үй бүлөсүнө, ата энесине болгондо бир көз карашы өзгөрүшү мүмкүн да. Эмне үчүн биз мындай эмеспиз депчи. Мисалы ошол айым айтышы мүмкүн да, баягы эмне үчүн мен жолдошум ушундай мага унаа белек кылбайт депчи. Ушулардын баардыгы тең келип бүгүнкү күндө баягы коомдун, балким үй бүлөнүн бир ажырымына алып келе турган нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн сиз ушул жаатта эмне деп айтат элеңиз? Баягы соц тармакта өзү жалган парда деп коет го. Ооба, негизи чындыгында биз билесиз, азыркы баягы буга чейинки кинолор менен айтабызбы, же бир башка бир чыныгы жашоо менен, реальный жашоо менен көркөмдөлгөн жашоо, ал башка жашоо да. Чыныгы жашоо бул адамдын өзүнүн ар бир жашоосундагы ар бир адамдын өзүнүн образы менен боло турган нерсе да. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү ачык эле айткан аятта ар бир адамдын өзүнүн үй бүлөсү ал Аллах Таала тарабынан ачык айкын бир Аллахтын бир белгиси экендигин айткан. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва мин аяти халакалакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма" деген. Аллах Таала айтат, Аллахтын ачык айкын аят белгилеринен силердин өзүңөр үчүн өзүңөрдөн бир жүк жаратты. Литаскуну илейха, алардан бейпилдик табуу үчүн деген да.
Важа'аля байнакум маваддатан ва рахма деген. Ошондуктан ар бир үй бүлө бактылуу жашаганга акысы бар. Себеби Аллах Таала тарабынан берилген чоң бир белги дейт. Ак никеден кийин Аллах Таала өзүнүн жүп жаратты, аны ак никеден кийин Аллах Таала ак нике менен бириктирип, анан Аллах Таала тарабынан берилген важа'аля байнакум дейт Аллах Таала. Биз аларга силерге кылып бердик, биз тартуу кылдык. Эмнени десе, маваддатан ва рахма деген. Ошол аял менен эркектин ортосунда бир махаббаттан дагы тереңирээк болгон мавадда деген бир махаббатты тартуу кылдык дейт да, бул сүйүүнү тартуу кылгандыгын. Анан ва рахма аял менен эркектин ортосунда мээрим пайда кылдык деп айткан. Тафсирлерде ал мээримди ошол Аллах Таала тарабынан берилип аткан балдар, ошол Кудай Таала тарабынан берилип аткан белек, мээрим деп айтылган. Ошон үчүн ар бир ата эне үчүн анын баласы ушундай өзүнө жакын нерсе. Бул эмнени айткым келет? Ушул аят менен алганда ар бир үй бүлө өзүнүн ичиндеги өзүнүн чыныгы жашоосу менен бактылуу болгонго акысы бар. Бактылуу жашаганга, үлгүлүү болуп жашаганга анын акысы бар да. Бирок ошол эле учурда өзүнүн бактылуулугун башка бирөөнүн бир бактылуулугуна, башка бирөөнүн бир Кудай Таала тарабынан берилген, Аллах Таала неmatка ар кимге ар кандай немат берет. Бул дүйнө сыноо дүйнө. Кимди бирөө Аллах Таала байлык берип, бийлик берип сынайт. Аллах Таала кимдир бирөөнү Аллах Таала жокчулук менен, анын колуна балким кедейлик менен сынайт. Бул сыноо болгондугу үчүн да бардыгы жашоо бирдей эмес. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, ошол башкаларга өзүнүн бардык нерсесин Кудай Таала менен берилип аткан нематты башкаларга бир көргөзүп аткан учурда бунун эң чоң бир зыяндарынан бири, ал биринчиден ал өзүнө көз тийүүгө, назар өтүүгө бир жол ачып аткандыгы. Бул өзү туура эмес нерсе болуп аткандыгы. Экинчи жагынан ал өзүнүн эгерде өзүнүн намахрам, тагыраак айтканда өзүнүн жат адамдарга, жат үй эркектерге дагы өзүнүн бир дене мүнөзүн көрсөтүп же башка кылып аткандагы аял затынын туура эмес жактары дагы болуп калган учурлар болот. Ал жагынан алганда дагы туура эмес болуп калат. Экинчи мына баса белгилеген нерсе, бул көз тийүү өтө коркунучтуу, кооптуу нерсе да. Биздин көпчүлүк үй бүлөлөрдүн, көпчүлүк коомдогу бактылуу үй бүлөлөрдүн бузулуп кетүүсүнө бул көз тийүү ачыктан ачык түздөн түз себеп боло турган нерсе. Мына ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан ал-айну хак деген, көз тийүү бір бар ачык айкын нерсе деп айтканда, ошол эле учурда пайгамбарыбыз башка бир хадисте менин үммөтүмдүн көпчүлүгү көз тийген себептүү бул дүйнөдөн өтөт деген. Керек болсо көз тийүү адамды өлүмгө чейин алып барат да. Бул өзү ар бир адам тескерисинче ошол Кудай Таала тарабынан берилип аткан неаматты ашкере кылып башка кылгандан көрө ал ошон үчүн Кудайга шүгүр кылып аны бир кадырлап барктаса кайра туурараак болот да. Ошондой эле сизге айткандай эле колунда, балким колунда жокторго, колунда ал барлардын жашоосундай мен да ошондой жашайм деп, анын ошол үй бүлөсү бузулуусуна, карызга батуусуна, же бир башка бир дагы бир жашоодогу өзүнүн бактылуулугунан сырткаркы нерсени талап кылып отуруп, өзүнүн жашоосуна, бактылуу жашоосуна балта чаап алган учурлар жок эмес да. Мына ошондуктан шариятыбыз эмнени талап кылат? Бул адам баласы биринчиден өзүнүн көз тийүүдөн сактануу, назардан сактануу бул турган нерсе. Кээ бир учурларда биз баягы качан гана адам өзүнүн ачык ушул өзүнүн турган чыныгы денеси менен көзмө көз көргөндө гана көз тиет. Ал эми сүрөт болсо, ал интернет болсо, албетте алыс деген дагы түшүнүктүү болуп калышы мүмкүн. Жок, бирок шариятыбызда көз тийүү деп айткылганда көбүнчө көз менен көз тийгендик болгондуктан адамды ар бир суктандырган, ар бир адамды баягы өзүнө тарткан нерсе аркылуу бул көз тиет деп айткан. Ошондуктан бир эле көргөн көз менен эмес, угуу себептүү дагы, даам себептүү, жыт себептүү, кадимкидей адамдын ошол сезүү сезимдери нерсе айтор, ушул нерселер бар аркылуу көз тийип калышы да коркунучу бар да. Алла разы болсун. Мына ошондуктан балким кээ бир тараптардан айтарыбыз, мисалы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде садака кылсаңар, кээде жашыруун, кээде ачык кылгыла деп айткандыгы да. Мисалы садака дегенде жашыруун, бул качанчалык садака жашыруун болсо, бул ошончолук баягы ыласы, ниети бийик болот дагы. Качан кээде аны ашкере кылгыла десе, башка зекет бербей аткандар, колунда мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, колунда жокторго жардам бербей аткандарга өрнөк болуп, үлгү болуш үчүн шариятыбыз буйруп атат да. Көрдүңүз, ошон үчүн шариаттагы ашкере кылына турган амалдарга карасаңыз, тескерисинче коомдогу таңкыстыкты, жетишпештикти теңдештик үчүн, коомчулукка бири-бирине жакшылыкка үлгү болуш үчүн Аллах Таала Кур'анда айткандай эле таавана алал бирри ва тақва, бири-бириңерге жакшылык иштерде, такыбалык иштерде коомчулук бири-бириңерге жардам бергиле. Вала таавана алал исми вал удван, бири-бириңерге душмандыкта жана күнөө иштерде бири-бириңерге жардам берип, бири-бириңерге бир баягы шериктеш болуп калбагыла деп Аллах Таала катуу эскерткен да. Ошондуктан жакшылык иш болсо, жакшылык иште жарышып, жакшылык сооптуу амалдарда биз башкаларга үлгү болуш үчүн аткарышыбыз керек. Бирок тескерисинче бирибиздин ортобузда
күнөө боло турган, бири бирибиздин ортобузда душмандыкты ойгото турган нерселерге бири бириңерге жардам берип калбагыла деп Аллах Таала катуу тыйым салган бир амалдар дагы кирип калыш коркунучу бар. Алла разы болсун. Биздин убакыт дагы чыныгында абдан тез өтүп кетти. Ойлойм, биздин жарандар үчүн абдан маанилүү болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте үй бүлө баалуулуктары, тарбия, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын айланасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ажылык умура бөлүмүнүн адиси устаз Абдылажы Ажы Туташбаев менен биргеликте азыр сөз кылдык. Рахмат сизге. Сиздерге дагы. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки аптада жолугушканча жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.